Тайлак апасына айтат экен да. Апа, мен эмне үчүн желкелери мындай дөң, сиздики дагы дөң, төлөрдүкү деги эле дөң, эмне үчүн ушундай адыр сыяктуу эки дөң болуп калган? О, аттардыкын караңыз, жылкылардыкын, башка жаныбарлардыкын караңыз, түп-түз жада калса тоокутку дагы мындай өтө бир өзгөчө тездикте, түздүктө, тегиздикте жаратылган. А биздики эмнеге ушундай дөң дейт да? Апасы карап туруп, Тайлакка, балам, эми биз баягы сапарларда жүрөбүз, жолдордо көп жүрөбүз, чөлдөрдө жүрөбүз, ошондуктан ушул алыс сапарга адамдар өздөрүнүн жүктөрүн коюу үчүн, өздөрү отуруп кетүү үчүн ылайыкташтырылып жараткан, бизди жараткан. Ошондуктан бул ушундай дейт. Тайлак карап туруп апасына, апа, анда эмне үчүн биздин буттарыбыз мындай башкача? Кыйшык, меникин караңыз, мынау жылкын балдарынын караңыз, аттардыкын караңыз, мынау жада калса жирафаныкын караңыз, айтор бардыгыныкы өтө бир өзгөчө жаратылган, жакшынакай, кооз жаратылган. Бизде бутубузда кооздук жок, мындай сулуулук жок дейт. Эми балам, биз чөлдөрдө жүрөбүз, кумдуу жолдордо жүрөбүз. Аттардыкыдай болсо биздин буттарыбыз батып кетет, ал топуракка, ылайга, башкага. Ошондуктан биз ошол ылайыктуу, ошол климатка, ошол жерлерге, ошол чөлдөргө, ошол кумдарга ылайыкташтырып жаратылганбыз биз дейт да. Тайлак карап туруп, апа, анда түшүндүм ушул маселени, билдим. Анда эмне үчүн биздин оозубуз мындай, илепибиз ушундай чоң, бир башкача жаратылган? Эмнеге ушундай? Аттардыкын караңыз, башка жаныбарлардыкын караңыз, Эмнеге биздики ушундай десе? Апасы, эми балам, биз чөлдөрдө, алыс сапарларда жүрүп, баягы шамал болсо шамалды учуруп жүргөн тикендерди жейбиз. Чөлдө билесиңби, андай тегеренип топ сыяктуу тикендер учуп жүрөт. Ошолорду жейбиз, балам. Башка сары чөптөрдү, жапай чөптөрдү жегендигибиз үчүн ушундай жаратылган. Ошондуктан биз ушундайбыз дейт да. Анда Тайлак апасына карап туруп, апа, биз зоопаркта болсок, мындай нерселердин бизге эмне кереги бар дейт да. Эмнени айткым келди? Бүгүн биз комфорт зонасында, жыргалчылык зонасында ийгиликти күтүп жаткан жалкоолор болуп калдык. Өзүбүздү төрпүштөк, бул өзү камалган жок, адам камады, бирок өзүн өзү камап алган адамдар дагы ушул сыяктуу, төө сыяктуу камалып калган адамдар дагы жок эмес. Ал өзүн өзү камаган адамдар, өзүн өзүн бир нерсеге байлаган адамдар. Колунан көп нерсе келет, бирок арзыбаган шылтоолорду айтып өзүнө чегараларды коюп алат, өзүнүн мээсине чегараларды коюп алат. Айтор алдыга чыккысы келбейт, аракет кылгысы келбейт. Аны ошол жыргалчылыгы, жалкоолугу тосуп турат ар дайым. Урматтуу мекендешим, чындыгында бүгүн жалкоолук менен, жыргалчылык менен нафс ар дайым жыргалчылыкты, уйкуну, жеп ичүүнү, ушинтип ойноп күлүп жүрүүнү, футболго барууну, телевизор көрүүнү, анан баягыдагы играларды ойноп отурууну, компьютер оюндарды, кино көрүүнү, ушуну эле каалайт нафс. Нафстын иши каалаш да. Муну чегаратып, токтотуп, токто дегенди билбеген адам көп учурда сынат. Көзү дагы күнү да сынат го. Ошондуктан урматтуу мекендешим, биз ошол өзүбүз чегараларды койбостон, өзүбүзгө өзүбүз ар кандай тосуктарды коюп албастан ошол чегараларды бузуп өтүшүбүз керек. Эмнеге кылбайсың десе, убактым жок дейт, мисалы үчүн. Жөнөкөй мисал да, мисалы бир максат койгон, ошол максатыңа жетишке аракет кылбайсың десең, убакыт жок дейт. Убакыт ошол, мисалы үчүн Ленинде дагы 24 саат убакыт болгон. Гитлерде дагы 24 саат убактысы болгон. Бардыгыбызда 24 саат убакыт бар.
Senin кесиптешиң, сенин досуң ийгиликке жетип атат. Анын дагы 24 саат убактысы бар. Ал эмнеге жетип атат? Себеби ал жалкоо болгон жок. Аны убакыт таап атат ал. Телефон чалган учурда, сүйлөшкөн учурда жөн жай эле чалдым дейт да. Жөн жай чалба сен. Бир маанилүү суроо менен же маанилүү маселе менен чал. Сен жөн бирөөнүн убактысын алганга убакыт немең жок да, сен акың жок. Бардыгыбызда 24 саат убакыт бар. Аны өткөргөн адамдар гана башка. Бирөлөр бильярдта, бирөлөр баняда, бирөлөр мечитте, бирөлөр кафеде, бирөлөр түнкү клубда, дагы бирөлөр башка жерлерде жүрөт. Бирөлөр кадыр түндө мечитте тоссо, бирөлөр кадыр түн кечесинде түнкү клубда жүрө берет. Ошондой экен, урматтуу мекендешим. Биз өзүбүздү комфорт зонасынан чыгарышыбыз керек. Чыгарышыбыз шарт. Өзүгө аркандай тосууда билбешибиз керек.